Кутман кечиңиз менен биз кезектеги дагы бир маанилүү жаңылыктарды талдагана турабыз. Күн маектин бул жолку чыгарылышында жүздөгөн соттун чечимдери чыгып жаткан маалда алардын аткарылышын көзөмөлдөгөн мамлекеттик сот аткаруучуларды эми жеке сот аткаруучулар деген тарап жардамга келиши мүмкүн. Албетте азырынча юстиция министрлиги демилгелеген бул мыйзам долбоору буга чейин коомдук талкууда болгон. Жакын арада болсо бул жеке сот аткаруучуларды дагы киргизүү демилгеси ишке толук ашышы мүмкүн. Бул жеке сот аткаруучу тарап иштеп баштаса эмне өзгөрүшү мүмкүн деген суроонун тегерегинде биз студияга келген коноктор менен талкуулана турабыз. Таанышып алыңыздар. Медер Исламкулов юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу укук үстөмдүгү институтунун эксперти. Куш келипсиз. Медер мырза, ошондой эле Мелис Кубатбеков жогорку сотко караштуу сот департаментинин сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы. Куш келипсиздер коноктор. Медер мырза, алгачкы суроону сизден баштайлык. Себеби дегенде ошол сунушту даярдоого катышып талкуулап бул маселенин оош кыйышын талдаган адамсыз. Билебиз, бул багы жеке сот аткаруучу деген маселе бул практика жүзүндө Европа өлкөлөрүндө көп эле кездешет. Буга чейин дагы ушул 2022 жылдан бери жаңылбасам ушул жеке сот аткаруучуларды киргизүү демилгеси көтөрүлгөн, андан бери ишке ашпай келе жаткан болчу. Негизи соттордун дарегине сын айтылганда же кайсы бир чечим чыгарат, бирок иштебейт же аткарылбайт деп көп багы нааразычылыктар айтылат эмеспи? Бирок бул ирет бул иштелип чыккан ошол мыйзам долбоору министрликтин ушул эле негизи эле тармактын жүгүн канчалык жеңилдетет? Саламатсыздарбы? Биринчиден ЛТР телеканалынын жетекчилигине жана сизге Айгерим айым ушул маселеге көңүл буруп, бизди теле берүүгө чакырганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык. Эми бул демилгени айта кетсем, юстиция министрлигинин жана жеке юстиция министри Баятов Аяз Батыркулович тарабынан көтөрүлгөн маселе болчу. Бул иш боюнча 2022 жылы иш башталып, мыйзам долбоору иштелип чыгып, иштер жүргүзүлгөн. Да белгилеп кетүүчү жагдай, бул мыйзам долбоору президент тарабынан бекитилген 2023-2026 жылдары сот системасын өнүктүрүү максаттуу мамлекеттик программасында каралган. Жана ошондой эле президент тарабынан бекитилген, президент кабыл алган бюрократиядан арылтуу иш-чара алкагында иштелип чыккан мыйзам долбоору. Мындан сырткары учурдан пайдаланып жогорку соттун жетекчилигине, сот департаментинин жетекчилигине ыраазычылык айта кетейин. Бул демилгени колдоп, юстиция министрлиги, жогорку сот жана сот департаментинин кызматкерлери биргеликте бул мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Келиңиз айтып берсеңиз, эмне үчүн керек, эмне үчүн зарыл? Эми кыскача мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылайын. Жеке сот аткаруучулар эмне үчүн керек деген суроого жооп алып көрөлү. Биринчиден, көйгөй. Соттордун чечимдери аткаруунун мамлекеттик системасы өтө жүктөмү өтө жогору болгон. Айта кетсек, биз 2022 жылы талдоо жүргүзгөндө 21 жылдын статистикалык маалыматы боюнча ар бир сот аткаруучуга орточо эсеп менен бир айына 54 иш каралган. Ал эми норма боюнча кесиптешим жаңылыштырбайт болуш керек, 19дан ашпаш керек. Бир адам, бир сот аткаруучуга. Демек, ар бир сот аткаруучуга 3төн көп эсе иш каралган. Кароого билеттүү болгон. Эми бул жагдай сиз оюңуз боюнча терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Менимче таасирин тийгизет дейм. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, соттун чечимдеринин аткарылышы өтө маанилүү. Сот процесси негизинен чечим чыгаруу менен аякталып калбайт. Соттун чечими күчүнө киргенден кийин аткаруу барагы алынып, анан аткарууга өткөрүлөт стадия. Эгерде бул аткаруу системасы өтө начар болсо, жарандардын сот
адилеттигине деги эле мамлекеттик институттарга ишеними төмөндөйт. Эгерде соттун чечимдери толук кандуу, толук аткарылса, анда ишеними тескерисинче жогорулайт, ишеними бекемдейт. Эми ошол сот аткаруучуларга кандай талаптар, кандай жөнгө салынат, ошол боюнча айта кетсем, мыйзам долбоору боюнча жеке сот аткаруучу болуп, Кыргыз Республикасынын 25 жаш курагандан ашкан, жогорку юридикалык билими бар, 6 айдан кем эмес атайын стажировкадан өткөн жана квалификациялык тестирлөөнүн жыйынтыгында көөлүк алган жаран болуп иштейт. Андан сырткары бул жеке сот аткаруучуларга кандай көзөмөл жүргүзүлөт? Сот департаменти бул мамлекеттик ыйгарым укуктук орган болуп эсептелет. Бул тармакта квалификациялык жана этика боюнча комиссия түзүлөт. Квалификациялык комиссия тестирлөө, экзамен өткөрүп, талапкерди билим деңгээлин текшерип, анан көөлүктү берет. Этика комиссия чүмүктүү болгондо эле жарандардын арыздарын карайт. Эгерде жеке сот аткаруучу мыйзам бузууга жол берсе, этиканы бузса, анда тиешелүү чаралар көрөт. Кайсы иштерди, кайсы категорияларды иш алып барат деген суроо болсо, ал мыйзам долбоору боюнча ыйгарым укуктук органдын жетекчисинин сунушунун негизинде жогорку сот тарабынан, жогорку соттун төрагасы тарабынан бекитилет. Кайсы категория иш алып барат жана кайсы аймакта иш алып барат. Кыскача ушундай. Мелисбек мырза, негизи мамлекеттик ошол сот аткаруучулардын саны Кыргызстан боюнча канча? Ошол боюнча маалымат берсеңиз, анан жогоруда айтып өттү, бир адамга ошондо бир 19 иш туура келген, бул нормалдуу нерсе деп айтылып атат. Анан канчалык негизи иш жүзүнө келгенде ошол сот аткаруучулардын, азыркы мамлекеттик сот аткаруучулардын ишмердүүлүгү туурасында айтып берсеңиз дагы кандай кыйынчылыктарга туш болот? Анан сиздер албетте азыркы биз талкуулап аткан жеке сот аткаруучулардын маселесин кошо багы иштеп чыксаңыздар керек, сиздер да кошо аралашып. Бирок аткара келгенде көзөмөлдөгөн, тактап айтканда көзөмөлдөөчү орган сиздер болуп атасыздар да. Саламатсыңарбы терегөрүүчүлөр, саламатсызбы? Эгерим айым, азыр мына кесиптешибиз жогоруда айтып өттү. Бул бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаменти бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында 380 штат боюнча сот аткаруучу эмгектенип келет. Анан сот аткаруучулардын бүгүнкү күндөгү сиз азыр айтып өткөн жогоруда эң негизги багыты бул ошол сот актыларын аткаруу жана башка мамлекеттик органдардын аткаруу документтерин аткаруу болуп саналат да. Ал эми азыркы сиз айтып өткөн учурда мына сот аткаруучулар бүгүнкү күндө кандай кыйынчылыктарга, эми анын айтып өтсөк өтө көп кыйынчылыктарчы. Себеби дегенде бүгүнкү Кыргыз мамлекетибизде юридикалык жактан арасында сабаттуу дагы бар, сабаты жок дагы бар. Анан мондай өзүнүн аткаруу сот аткаруучу колунда иштеп жаткан аткаруу өндүрүшү боюнча соттун чечимин аткарууга барган учурлар кездешет. Аймактык участкаларга бөлүнөт, ар бир сот аткаруучу өзүнүн ошол участкаларга чыккан кезде көп карызкорлор жашабаган учурлар кездешет. Жашагандыгын өзү чыгып дагы жашырган учурлар дагы кездешет. Жок, мен ал киши эмесмин деп. Ошо азыр санаа иликтештирүү боюнча жакшы азыр карызкордун дагы автоматташтырылган информациялык тутум аткаруу өндүрүшү боюнча карызкордун
жүзү дагы чыгып, азыр таанууга дагы кичине сот аткаруучуларга шарт түзүлүп, иши жеңилдеп калды да. Анан эми бул ошонун негизинде азыр кесиптешибиз дагы айтып кетти, статистика боюнча жылына бир сот аткаруучуга 652 аткаруу өндүрүшү болуш керек өзү негизи. Анан айына 54 аткаруу өндүрүштөн. Бул эми кесиптешибиз айткан статистика, бул 2021 жылдын статистикасы. Азыр бүгүнкү учурдун талаптарына ылайык ар бир сот аткаруучуга мындай 1400дөн эми аймактык бөлүмдөргө жараша болот да. Кээ бирде айыл жергелеринде эми адамдын саны аз болдугуна байланыштуу аткаруу өндүрүштөрүнүн саны аз. Анан мына эми мисал ала кетсек эле, мына Бишкек шаары боюнча азыр сот аткаруучулардын ар бир сот аткаруучуга орто эсеп менен 1,5–1,600 аткаруу барактан таандык болуп калды да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө өзүңөргө маалым болгондой коопсуздук шаар долбоору жол коопсуздугун сактоо боюнча мына кол иретинде түзүлгөн протокол, токтомдор. Анан эми санариптештирүү боюнча азыр салык кызматы менен өтө чоң долбоорлор иштелип жатат. Ошондо дагы азыр аткаруу өндүрүштөр өтө көп түшүү деген мындай маалыматтар бар. Озеке кат жүзүндө эмес. Эми азыр ошол бүгүнкү күндө бардыгы ошол алдыда коюлган долбоорлор ишке ашып калса, анда сот аткаруучулардын жүктөмү өтө көбөйөт. Бул 1200–2000 деп азыр Бишкек шаарына айтып атам, андан да жогорулайт. Жогорулат деген анализ бар. Ошол себептен ошол сот аткаруучулардын жүктөмүн азайтуу максатында жана үстүртө сиз айтып кеттиңиз жогорулада Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыгы менен 23–26 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттигинин системасын өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасын ишке ашыруу боюнча план бекитилип, ошонун негизинде азыр жеке сот аткаруучулар институтун долбоору коомдук талкууга коюлуп, коомдук талкуудан өтүп, азыр долбоор иштелип жатат. Эми ошол долбоор боюнча буйруса жакынкы аралыктарда мыйзам бекитилип эме болот, ишке аша турган болсо, ошол жеке сот аткаруучулар институтун көзөмөлдөөчү орган бул Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментине карайт. Азыр сиз ошол Кыргызстан аймагында жалпысынан 380 мамлекеттик сот аткаруучу бар деп атсаңыз, берки жеке сот аткаруучунун саны канча болот деп күтүлүп жатат? Эми азыркы учурда сизге азыр мындан мурун айтып кеттим, жеке сот аткаруучулардын штатный биримдигин азыр мыйзам кабыл алгандан кийин дагы сот департамент тарабынан жобо иштелип, анан штаттык бирдигин эсептеп чыгабыз да, азыркы учурда белгисиз. Эми каржылык жагын? Каржылык бул мамлекеттен каржыланбайт деп айтылды, Азыркы учурда 380 сизге айткан мамлекеттик сот аткаруучулар бул Кыргыз мамлекетинин тарабынан, мамлекет тарабынан каржыланат. Айлык маянасы да мамлекет тарабынан. Канча сомдон жогору айтмакчы? Айлык маянабы? Эми орточо эсеп менен 25–35тин орто тегерегинде каржыланат. А бирок азыркы жеке сот аткаруучулар институту киргизилгенден кийин бул институт өздөрү каржылоо системасы ушул багытта иш алып барат. Бул кандайча түшүнсөк болот муну? Эми мунун кандай түшүндүрүп айтсак, азыр коомчулукка сиз башында мындай бизди тааныштырып кеткен учурда айтып өттүңүз, сот системасына коомчулук тарабынан жана Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан назарчылыктар көбөйдү. Чечимдерин карата. Чечимдердин аткарылышына карата депчи. Азыр ошого мамлекет тарабынан ушул программа иштелип чыгып,
кыргыз жарандарына коомчулукка биз мындай тандоо коюп атабыз да. Мамлекеттик сот аткаруучулар тарабынан кааласаңар ошол аткарган кызматына жараша өз чөнтөгүңөрдөн төлөп жеке сот аткаруучулар менен дагы иш алып барсаңар болот деген тандоо болуп калды да, бул тандоо багытында. Жаран чечет экен да. Анан ошол жарандын менен жеке сот аткаруучунун ортосунда келишим түзүлөт. Ошо келишимдин түзүлгөндөн кийин ошол келишимдин негизинде жеке сот аткаруучуну дайындап алган жаран ошол кызмат акысын төлөп берет. Ошо кызмат акыдан анан ошолордун айлык маянасы чечилет. Кызмат акынын бүгүнкү күндө ошол кызмат акы боюнча канча сом өлчөмүндө болгондугу боюнча дагы бул боюнча толук бекителек. Мыйзам кабыл алынып, юридикалык күчкө ээ болгондон кийин ал ошол тарифтерин иштеп чыгабыз. Бирок ошол жеке сот аткаруучулар болгондо мамлекет азыр төлөп берип аткан мамлекеттик сот аткаруучулардын алып аткан айлыгынан кандай болот? Бирдей болуш керекпи же андан бир топ эле айырмачылыгы болобу? Бул негизи практикада кандай? Башка өлкөлөр колдонгон ушул тажрыйбада деле. Мамлекеттик органдарга мен бул азыр сизге дагы айтып өттүм. Бул боюнча мыйзам кабыл алынып же бир алардын айлык маянасы боюнча биздикине окшоп бекитилген элек. Мен ойлоймун, мен бул кызматкер катарында жана сот аткаруучу болуп көп жылдан бери эмгектенгенмин, өзүм дагы тажрыйбам чоң. Ошол себептен бул жеке оюм катарында бул келген жарандардын ошо жеке сот аткаруучуларды дайындап алып иш алып баруучусуна менен гана жараша болуп калат деп ойлойм да. Канчалык эмени көп алса ишти жеке сот аткаруучулар, ошого жараша булар дагы айлык кызматы төлөнүп берилет да жарандар тарабынан. Ошонун өлчөмүндө гана анан эмеси чыгат дейм да. Анан мындай мамлекеттик сот аткаруучуларга окшоп бекитилген айлык маяна болбойт. Иштин жүрүшү боюнча айырмачылыкты мисалы тандай турган болсочу жаран? Айырмачылыкты тандоону ошол кааласа мамлекеттик сот аткаруучулар менен иш алып барат, кааласа жеке сот аткаруучулар менен. Мисалга айта кетсек, азыркы Жок, мен ойлоп атам да, негизи мындай суроо талап мамлекеттик сот аткаруучуларга да азайып калбайбы депчи. Мисалы мындай деген ой болушу мүмкүн да, азыр деле мамлекеттик оорукана же болбосо жеке клиника дей турган болсо, ал жакта албетте айырмасы бар, туура. Бирок ал жакта мисалы сапаттуу мындай тейлөө кызматын көрсөтөт деген багы мааниде бизде мындай түшүнүк калыптанып калган да, ошондон улам мындай мамлекеттик сот аткаруучулардын бара-бара аларга болгон суроо талап такыр эле жок болуп кетпейби дейм да, эгерде ушул нерсе ишке аша турган болсо. Бул сурооңузга мен кандай жооп берет элем? Мен өзүмдүн жеке оюм боюнча сиз азыр жеке клиникаларды айтып өттүңүз, бирок азыр ушул жеке жана мамлекеттик болуп жакшы иш алып барып уже жакшы мындай багытка түшүп, нукка түшүп калган дагы бир система бар. Бул жеке нотариус жана мамлекеттик нотариус катарындачы. Ошол сыяктуу эле иш алып барып калынат да. Анан бул мамлекеттик органдардын сот аткаруучулардын иштөө убактысы бекитилген да. Эртең мененки саат 8:30-дан 5:30-га. Анан кээ бир учурлар болуп калат. Мыйзамда сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамында көрсөтүлгөн. Эгерде аткаруу өндүрүшү талап кылынса, түнкү саат 10-го чейин дагы иш алып барышат да сот аткаруучулар. Ошонун убакта жеке сот аткаруучулар өздөрүнүн ишин 24 саат бою дагы балким алып барар. Ал боюнча мыйзам күчүнө киргенден кийин баардыгы өз нугуна түшөт деп ойлойм. Аны убакыт көрсөтөт. Ментер мырза, негизи башка чет мамлекеттердеги тажрыйбаны айтып берсеңиз да, ал жакта негизи канчалык ийгиликтүү иштейт, бул тажрыйбаны көптөн бери колдонуп жаткан кандай мамлекеттер бар? Анан бул негизинде эле система кантип багыл тизилип, мындай эмес айтканда жыйынтык көрсөткөн кайсы мамлекеттер бар? Коңшу мамлекеттерди эле алалык, мисалы Европаны. Биз ошол 22-жылы баштаганда иште биз Украина, Казакстан,
жана Грузия мамлекеттеринин тажрыйбасын талдоо жүргүзгөнбүз. 2016-2017 жылдан баштап Украинада иштеп баштады. Грузияда 2009 жылы, Казакстанда 2010 жылы иштеп баштаган. Деги эле негизи аткаруу системасы 3 түрүнө бөлүнөт. Мамлекеттик, бизге азыркы учурда бизде аралаш системасы, Казакстанда иштеп атат, Украинада, Грузияда аралаш система. Мамлекеттик жана жеке сот аткаруучулар. Ал эми жеке системада иштейт. Мисалы, Прибалтика мамлекеттеринде, Латвия, Эстонияда ушундай иштейт. Ал жакта мамлекеттик сот аткаруучу деген жок. Ошол Прибалтиканы эми биздин менталитетке салыштырып болбойт, бирок алардын системасы өтө натыйжалуу иштейт. Ал жакта Латвияда 2001-2003 жылдары иштеп баштаган. Ошол ишке кирип баштагандан баштап 5 эсе өскөн. Аткаруу натыйжалуулугу. Эми Казакстанды айта кетсек, биз негизи ошол 22-жылы иштеп баштаганда көбүнчө ошол Казакстан практикасына көңүл бурдук да, себеби биздин коңшу мамлекет менталитети дагы жакын дегенде ошошуп кетет. Анан ошол Казакстан системасына караганда 2010 жылы мыйзам кабыл алынды. 2012 жылы жеке сот аткаруучулар өз ишин иштеп баштаган. Ал Казакстандын мыйзамы боюнча аякта жеке сот аткаруучулардын палатасы бар. Өзүн башкаруу мекеме. Бул этика комиссиясы дагы ошол палатанын курамында. Демек, ар бир жарандардын даттануулары ошол өз алдынча башкаруу мекемеси карайт да. Анан айта кетсек, аларда чынын айтыш керек, алардын аткаруу системасы өтө алдыга жылып кетти. Бизден эми ачыгын айтыш керек да. Аларда 2013 жылы автоматташтырылган система иштеп баштаган. Улам жылдан жылга азыркы менин билишимче 3-версиясы иштелип чыгып, аябай өнүгүп атат. Мына былтыр жылкы ал жакта электронный судебный исполнитель деп ушундай программа иштелип чыгып, ал кандай система? Ал автоматташтырылган система, робот да. Ал өтө жөнөкөй аткаруу иштерди өзүнө алып, жарандарга СМС аркылуу, мессенджер аркылуу маалыматтар берип, анан өзүнө өзү эле ишти алып бара берет да. Ошондон бирге жеке сот аткаруучуга жарандар чыгаша болбойт. Эмнеге? Себеби робот өзү эле иштейт. Аларда ошол адам менен контакт болбош үчүн ушундай система иштеп чыккан да. Менимче, менин билишимче, бизде да ушундай система иштеп атат. Ошону сурайын деп атам, Мелисбек мырза. Негизи албетте бул жакшы сунуш, бул биз Кыргызстан биринчи жолу эле бул тажрыйбаны колдонуп аткан жок. Жогоруда биз дагы кыскача маалымат берип өттүк. Канчалык ошол өзүбүз, мисалы, ушул нерсенин киргизилишин, ишке ашышын, ошол эле сиз адистердин тандалышын, албетте юрист, экономист деген Кыргызстанда көп эле, бирок баягы билими жагынан ушул жеке сот аткаруучу боло тургандар менимче дагы тандаш керек го дейм да. Ушул нерсеге негизи биз өзүбүз канчалык даяр болуп атабыз, ошол эле сот департаменти. Сот департаменти эми азыркы учурда дагы баса белгилеп өтөйүн, мыйзам кабыл алынып, жеке сот аткаруучулар институту кабыл алгандан кийин үстүртө кесиптешибиз айтып кетти, өзүнө жараша эми орусча айтканда требование, квалификационный требованиялар болот да. Ошолго жараша 25тен өйдө, жогорку билими бар, эми мурунку кезде мамлекеттик органдарга иштеген деген, может быть, талаптарды киргизебиз. Ошолго карап туруп, анан ошолго жооп берген, талапка жооп берген кызматкерлерди алууга аракет кылабыз. Анан мындан мурунку дагы сурооңузда эме деп кеттиңиз, ушул жеке сот аткаруучулар институту кирген учурда мамлекеттик сот аткаруучулардын саны азайып, же бул мамлекеттик сот аткаруучуларга жумуш жок болуп калбайбы деген маалында суроо бербедиңизби? Ошолго дагы мындай бир жооп берет элем да мен. Мамлекеттик сот аткаруучуларга
азыр бул категорияга бөлүнөт да. Мисалы алып өтүп кетсек, алимент, юридикалык жактарга, балдарды алып берүү, ушул сыяктуу аткаруу өндүрүштөр көп да. Анан бул кылмыш иштери боюнча аткаруу өндүрүштөрү түшүп калат. Конфискация, конфискация, мүлктү конфискациялоо багытында эми өкүм менен чыгарылган аткаруу. Ошол аткаруу документтерин мамлекеттик органдар аткарса деген ойдомун да. Себеби жоопкерчилик бар алдачы. Жоопкерчилик аябай чоң. Жок, категориялар боюнча азыр ачыктала элек экен, Бирок менимче ушул сиз жогоруда белгилеп өткөндөр кирет болуш керек. Бул эми ошол эле карызкор жана алимент жана башка маселелер боюнча. Категория боюнча сиз жогоруда айтып өттүңүз, бул мыйзам боюнча азыр бөлүштүрүү кайсы категория боюнча мамлекеттик сот аткаруучулар аткарат, кайсы категориялар боюнча жеке сот аткаруучулар аткарат. Бул Кыргыз Республикасы Жогорку сотунун төрагасынын алар аныктайт экен да. Аныктоосуна калат. Медербек Асанбековичтин азыркы учурдагы биздин төрага. Урматтуу коноктор, дагы көп суроо берейин дедим эле, тилекке каршы убактыбыз чектелүү. Рахмат сиздерге, убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу укук үстөмдүгү институтунун эксперти Медер Исламкулов болду. Ошондой эле сот департаментинин сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Мелисбек Кубатбеков менен жеке сот аткаруучулардын ишмердүүлүгү туурасында сүйлөштүк. Аты жөнүм болсо Айгерим Жаныкул. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.